Адам жана коом предмети 6-класстар үчүн мугалими Бердиева Бурлай. Сабактын тиби жаңы материалды өздөштүрүү, сабактын усулу интерактивдүү ыкма, сабактын жабдылышы окуу китеби, план конспект, схемалар, сүрөттөр, таблицалар жана техникалык каражаттар. Саламатсыңарбы окуучулар? Биздин бүгүнкү адам жана коом сабагыбыздын темасы адам укуктарынын жалпы декларациясы. Сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай эле жер шарынын жана бардык жер жүзүндөгү адамдардын сүрөттөрү. Сабактын максаты. Окуучулар бүгүн адам укуктарынын жалпы декларациясы жөнүндө маалымат аласыңар. Өзүңөрдүн сынчыл ойлом, ыкма-шоулар жана көндүмдөрүңөрдү өнүктүрө аласыңар. Өз укуктарыңарды билүүгө, башкалардын укуктарын сыйлай билүүгө тарбиялана аласыңар. Декларациянын кабыл алынышы. Бириккен Улуттар Уюмунун желеги. Балдар, Бириккен Улуттар Уюму эл аралык уюм. Бириккен Улуттар Уюмунун негиздөөчүлөрү болуп 51 мамлекет эсептелет. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде 1939-1945 жылдары Гитлерге каршы коалицияга кирген башкы мамлекеттер буунун негизги принциптерин иштеп чыккан. СССР, АКШ жана Улуу Британиянын тышкы иштер министрлеринин Москвада өткөн кеңешмесинде 1943 жылы эл аралык уюмду түзүү маселеси каралган. Кийин ушул эле маселе Тегерандагы конференцияда дагы каралып, буунун уставы 1944 жылы Думбартон Окстагы конференцияда иштелип чыккан. Ал эми 1945 жылы 26 июнда Сан-Францискодогу уюштуруучу конференциянын катышуучуларын тарабынан кол коюлган. Мына ушунан тартып 1945 жылдын 24 октябрынан тартып расмий түрдө бул уюм иштей баштаган. Бул сүрөттө силер Бириккен Улуттар Уюмунун желегинин сүрөтүн көрүп турасыңар балдар. Ал эми ЮНИСЕФ бул ошол аялдарды жана балдарды коргоочу атайын эл аралык уюм болуп эсептелет. Балдардын укуктары жөнүндөгү конвенция балдар 1989 жылы 20 ноябрда кабыл алынган. Мында бардык жер жүзүндөгү балдар бирдей укуктарга ээ деп жазылган. Ал эми адам укуктарынын жалпы декларациясы боюнча балдар бүгүн ушул жалпы адам укуктарынын жалпы декларациясын Элеонора Рузвельт башында турган топ түзүп чыккан. Бул адам укуктарынын жалпы декларациясы орус тилинде басылган баракча, эски гезиттен алынган сүрөт. Бириккен Улуттар Уюму, Нью-Йорк, 1 ноябрь 1949 жыл. Ал эми балдар бул сүрөттө ошол Элеонора Рузвельт Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында өзүнүн ошол уюштуруучу комитет менен биргеликте адам укуктарынын жалпы декларациясынын тексти менен таанышуу учурунда. Адам укуктарынын жалпы декларациясынын долбоорун Бириккен Улуттар Уюму 5 тилде басып чыгарган китепчелер. 1948 жыл. Бириккен Улуттар Уюмунун эң маанилүү жетишкендиктеринин бири бул ошол адам укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алуу болуп эсептелген. Ал 1948 жыл 10 декабрда кабыл алынып, ошондон бери 10 декабрь адам укугунун күнү катары бүткүл дүйнөдө балдар белгиленип келе жатат. Ушул декларациянын долбоорун жазгандардын бири профессор Рене Сэмюэль Кассен Францияда. Ошол буунун башкы ассамблеясынын 3-жыйынында сүйлөдү. Бул архив сүрөттөр Париж 10 декабрь 1948 жыл. Комиссиянын төрайымы Элеонора Рузвельт Индиянын өкүлү Ханса Мехта менен. Нью-Йорк 1949 жылы 1 июнда. Бул декларациянын даярдоо аяктаганы боюнча басма сөз жыйынында. Париж 7 декабрь 1948 жыл. Декларациянын текстин иштеп чыгуу 2 жылга созулган. Даярдоочу комитет 8 кишиден туруп, аны Элеонора Рузвельт өзү жетектеген. Декларациянын авторлору ар түрдүү элдердин маданий салттарын чагылдырууга жана ага дүйнөлүк системадагы мыйзам чыгаруудан мураска калган бардык баалуулуктарды киргизүүгө аракеттенишкен.
Бул Бириккен Улуттар уюмунун Адам укуктары комиссиясынын адам укуктарынын эл аралык мыйзамдардын долбоорун жазуу комитетинде. Жапониялык аялдардын тобу буунун башкы кеңсесинде адам укуктарынын жалпы декларациясы менен таанышуу учурунда Нью-Йоркто 24 февраль 1950 жыл. Ал эми балдар, бул сүрөттө ошол эле Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынганын 25 жылдыгын белгилениши. Биздин өлкөбүздүн президенти Сооронбай Жээнбеков адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдык маракесинде трибунада. Ал эми бул сүрөт ошол адам укуктарынын жалпы декларациясын атайын Кыргыз Республикасында талкуу жана сүйлөшүү учурунда. Балдар, өзүңөрдү текшеребиз. Биринчи, адам укуктарынын жалпы декларациясы качан кабыл алынган? Экинчи, Бириккен Улуттар уюму жөнүндө эмнелерди билдиңер? Балдар, бүгүн мен силерди сабакка эң активдүү катышкан окуучуларды баалаймын. Бардыгыбыз үйгө тапшырманы жазабыз. Текстти окуп, суроолорго жооп жазып келебиз. Саламатта баргыла балдар.